Бакытты сезгим келет. Автор Максат Жумагулов. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Бир күнү эжем үйгө таанымал күчтүү профессорду алып келди. Жашы 60-тардан ашкан, аппак чачтуу киши экен. Эжем профессор экөөбүздү деле калтырып өзү чыгып кетти. Ал менин баардык анализимди окуп чыгып, "Так, түшүнүктүү. Демек сиз дарыланууну каалабайсызбы?" "Ооба, мен баары бир айыкпайм. Ичер суум түгөнүп баратат. Мага тынчтык бергилечи, Сураныч. Менин эч кимди көргүм келбей турат. Мени сооротуштун деле кереги жок. Баары бир Кудай мени алып кетмейинче тынбайт. Убара болбогула." "Албетте сен айыкпайсың." Мен уккан сөзүмө ишенбей чочуп кеттим. Так эле тогургандай денем дүркүрөп кетти. Чынында мен башкача жооп күткөн элем. Бул киши эмне деп жатат? Дегендей аны карап калдым. "Сиз эмне деп жатасыз? Мени ого бетер жыгылтып жок кылайын деп келдиңизби?" "Жок, мен сага уккуң келген жооп деле айттым. Албетте айыкпайсың. Сендей текебер, өзүмчүл, эгоист адамдар эч качан айыккан эмес. Жашоого кумары жок, алсыз адамдар өздөрүн ушинтип сендей болуп соттошот", деп ордунан туруп алып кетип калды. Анын бир топ катуу, ачуу сөздөрдү айтканына эмнегедир эсиме келип ойлоно түштүм. Эмне үчүн бул мени эгоист деди? Ооба, чын эле мен балдарым үчүн да ойлонбой, өзүмдү эле ойлоп жатып алыптырмын го. Кандай келесоомун. Өзүм жетимдиктин азабын тартканым аз келгенсип эми балдарымды да кароосуз таштап кетип кала турган болдумбу? Балдарым мага окшоп таяк жеп чоңоюп калса, көргөн күндөрү эмне болот? Жок, мен ага жол бербешим керек. Кандай болгон күндө да айыгышым керек. Бул киши мага ачуу сөздөрүн бекер айтпаса керек да деп ойлонуп жаттым. Эртеси эле профессорду издеп өзүм кайра бардым. Кечээ эле өлөм деп жаткан киши бүгүн профессорду самап ага алып барышын эжемден суранып жаттым. Эжем мага түшүнө бербей таң калган. Ооба, бирок профессордун бүгүнкү мага берген кеңеши мени чындап эле таң калтырды. "Сен тез арада төрөшүң керек. Сенин бала кезиңдеги стресс менен төрөгөндөгү стрессиң кошулуп кеткен. Сүтүң чыкпай калып, бала эмизбептирсиң дагы. Булардын баары чогулуп шишикти пайда кылган. Бирок али да кеч эмес. Бизде дагы убакыт бар. Эртерээк бир чечимге кел ошол үчүн", деп профессор мага шарт койду. Эми эмне кылам? Кыздарым да бой жетип калды го. Уулдарыма бөтөн бирөөнү көрсөтсөм, алар мени өмүр бою жек көрүп калышпайбы? Ушул убакка чейин мени кемчиликсиз деп ойлогон уул кыздарымдын көзүнчө чоочун кишини үйгө киргизсем, алар эмне деп ойлошот? Кантсем экен? Жок, андай болбойт. Балким башка жолу бардыр. Мурунураак айтканымдай, курбумдун чакыруусу менен тармактык бизнес семинарга барган элем да. Ошондо ал жактан максат кыялдарыңды жаңы дептерге жазып, ошонун негизинде алдыга умтул деген эле. Алардын айткандарын аткарып, кагазга түшүрүп, эч ойлонбостон сандыкка салып койгон болчумун. Мен күчтүүмүн. Менин көп үйүм болот. Уулдарым, кыздарым өлкөгө таанымал адамдардан болушат. Биздин 2 машинабыз бар болот, деп дептерге жазып койгом. Ага эртерээк айыгып кетеримди да кошуп жазып койдум. Күзгүгө каранып алып кыял максаттарыма сөзсүз жетем деп өзүмө талап коюп турдум. Мен айыгаарыма ишенип турдум. Дарыгердин айтканын эми кылышым керек. Бирок мен аны кайдан тапсам болот? Мен болсо дарыгердин айткан кеңешин калтырбай аткарып жүрдүм. Тактап айтканда, жума сайын келип, убагында көрүнүп, укол алып дегендей. Бир күнү эжем чалып калды. "Назгүл, үйүңдүн эскилиги жетиптир го. Качан оңдойсуң аны? Акыркы жолу барганда эшигиң да кулайын деп эле калыптыр. Балконуң болсо такыр эле ачык-чачык экен. Ой эжеке, кайдагы үй, кайдагы ремонт? Сиз да катырат экенсиз го. Менин абалымды жакшы билесиз го. Биринчи ден соолугумду оңдоп алайынчы. Анан көрө оокат өзү эле бүтөт. Сиңдим, коркпо. Мен аларды өзүм эле сен үчүн оңдотуп түзөтүп беремин. Кабатыр болбосоң, менин бир күчтүү таанышым бар. Евроремонт жасайт. Биздин үйдү ошол киши жасап берген. Чыгымын өзүм көтөрөм, коркпо." "Эже, коюңузчу. Сиз мага ансыз да көп жардам бергенсиз. Мен оңолгондо өзүм эле кылам, буюрса сарсана болбоңуз." "Жок, карызга берейин анда. Кийин жакшы болгондо берерсиң, макулбу? Мен Саматка байланышайын анда." Эртеси үйгө бир бала келди.
Мени эжеңиз жөнөттү эле, үйүңүздү көрсөм болобу? Кандай кылыш керек экенин билип алайын. Кириңиз деп айтып болгончо эле рахмат деп ал шарт бутун чечип бөлмөлөргө кирип ары бери карап баштады. Так, түшүнүктүү. Балконду айнек менен жаап коелубу же кирпич мененби? Кышында суук эмеспи? Менимче кирпич эле туура болот го. Айнекти ортого койсок болот, деп өзүнө өзү суроо берип, кайра жооп берип, өзү эле чечип пландап салды. Макул, мен кеттим анда. Эртең баштайм, Кудайым буюрса. Бир бөлмөнү бошотуп койсоңуз, эртең менен керектүү нерселерди алып келемин, деп шашып кетип калды. Мына бул бала өзү эмне деп эле кетти? Ушул эжемди көттү кайдагыны чыгарып. Жаным кейип өзүм араң жүрсөм, деп сүйлөнүп калдым. Айтканындай эле эртеси таң атпай келди. Уйкудан жаңы эле ойгонуп туруп жатканбыз. Топурап 3-4 бала оңдоп түзөөгө керек болгон шаймандарын ташып жүрөт. Үйүбүз бир заматта чаңырсып жатып калды. Эжемди мынча шаштырганына түшүнбөй жиним келип турду. Балдарымды болсо Динаранын апасын алып кетти. Жайкы каникул болчу. Динара болсо башка жака окууга кеткен. Тигил баланын ысымы болсо Самат экен. Эжем киши деп айтпады беле, жапжаш эле неме экен го деп койдум ичимден. Экөөбүз таанышканыбызда ал менден 5 жаш кичүү экен. Ал айыл жеринде туруп шаарда ушундай жумуштар менен алектенет экен. Жардамчы балдары кетип калышты. Үйдө экөөбүз эле калдык. Эч нерседен бейкапар аны менен бакылдап сүйлөшүп жаттым. Ал ишин биринчи залдан баштады. Мен тамак жасап жатсам, Самат жалгыз эле иштеп жатты. Жардамчысын сурасам, керек болгондо чакырып алам деп койду. Ал ошентип түнкү 12ге чейин тынымсыз иштеди. Кечке маал экөөбүз тең тамактанып алганбыз. Ал кетүүгө камынып буюмдарын жыйнай баштады. Менин оюмда эч нерсе жок эле. Самат, бара турган жериң барбы? Жок, мен айылга барам. Эртең менен кайра эле келип жасайм. Ой, сен жөн эле убара болуп жүрө бересиңби? Үйгө эле конуп алсаңчы. Улуу баламдын бөлмөсү бош эле турбайбы? Коркпо, шаарыбыздагылар ушак айтышпайт, деп тамашаладым. Андай болсо болуптур. Бирок эч кандай бирок эмес. Чеч бутуңду. Мен азыр төшөк салып берем. Чынында эжем баарын пландап койгон экен. Бирок Саматтын болсо эч нерседен кабары жок болчу. Эжем балдарды алып кетүүгө да алдын ала даярданган экен. Менин алтын эжекем. Ал мени ойлоп, шашылыш план куруп баарын мен үчүн жасаган экен да. Мен ага ачууланып жүрсөм. Ошентип шайтаным да күчтүүлүк кылып ал мени жеңип кетти. Биз Самат экөөбүз көп өтпөй никеге туруп алдык. 1 айдын ичинде мен ага толугу менен байланып калдым. Анын да мага болгон сезими жок эмес болчу. Ошентип 2 айдын ичинде оңдоп түзөө иштери бүтүп, үйүбүз муздай болуп жалтырап чыга келди. Анын чындап эле колу алтын экен. Самат үйдүн улуусу экен. Анын артында 2 карындашы, 1 иниси бар болгондуктан аларга кам көрүү анын мойнунда экен. Мен болсо дарыланууну токтоткон жокмун. Кайра баягыдай эле тренингтерге бардым. Ал кезде тармактык бизнес өнүгүп жаткан. Ошол бизнесте иштеп, ишим алга жылып көтөрүлө баштадым. Оорумду деле унутуп калдым. Бассам турсам да ошол оорумду ойлой берчүмүн. 1 жылдан кийин кайра текшерүүдөн өткөндө өз көзүмө ишенген жокмун. Баары таптаза болуп чыкты. Шишиктин орду да калбаптыр. Ошол кезде профессор өзүнө чакырып алып, сен азамат кыз экенсиң. Балдарыңа болгон сүйүүңдүн аркасында бул ооруну жеңип чыктың. Былтыркы орой мамилем үчүн кечирим сурайм. Сен оңолбойсуң дегеним үчүн кечирим сураймын. Мен сени өзүңдү таштабай бекем болсун деп эле намысыңа тийген сөздөрдү айткан экем. Эжең эч кимге көнбөй жатканыңды, балалык чагыңдын баарын айтып берген болчу, кечир кызым, деп даалымдан таптап койду. Жок агай, мен кечиргендей сизге таарынган жокмун го. Тескерисинче, сиз мага жашоого үмүт бердиңиз. Дагы бир жолу сизге рахматымды айтамын, деп көзүмө жаш ала анын колунан кармай өөп жибердим. Бул кандай деген бакыт десеңчи. Балдарым тоголок жетим болуп калбай турган болду. Мен алдыга койгон максаттарыма жакындап баратам. Эми балдарымдын келечеги үчүн баарын жасаймын. Мен өзүмдүн ошондогу абалымды айтып бере албайм. Жаңы мотор салып алгандай өзүмдү ушунчалык сергек сездим. Мен кийинчерээк тармактык жумушумдан сырткары башка жумуштарды да жасап, соода кылып, ал тургай үйлөрдү жасалгалоо менен да алектенип жүрдүм. Азыр болсо Кудайга шүгүр, баары жакшы.
Чоң кызым журналистиканы бүтүрүп Туркияда магистратурада билим алууда. 8 тилде сүйлөй билет. Чоң уулум болсо спорт менен алектенип, Кыргызстанда карате боюнча 5 жолку чемпион болсо, Азиядан 2 жолу жеңишке жетишкен. Экинчи кызым өнөр жолунда. Көкүрөк күчүгүм болсо 13 жашта. Өз эмгегимдин акыбети менен дүкөнү бар. Квартира сатып алып, аны кайра ижарага берип койгом. Самат болсо үйлөнгөн, бирок ал мен сени гана сүйөм. Мен жеңемдер тааныштырган гана кызга үйлөндүм. Бирок жүрөгүм сен деп турат дейт. Бирок эмнегедир мага дагы деле мээрим жетишпегендей сезиле берет. Кээде балдарыма деле эркелеп кетем. Эмнеге экенин билбейм. Жашым болсо 43-тө. Чынын айтсам Саматты аябай кызганам. Ал жөн гана меники болушун каалайм. Ал да мени жакшы көрөт. Азыр анын 2 баласы бар. Бирок мен эмне кылышым керек экенин билбейм. Азыр апамды кечиргемин, бирок тууган иним үчүн. Мен кийин көптү түшүндүм. Эми жакында үйгө барып, апамдан бата алышым керек. Иним менен болсо байма бай катташып турамын.